Кечээ 10 октябрда Бишкекте бизнес өнөктөштөрүнүн ортосунда чыккан чатакташуу адам өлүмү менен аяктады. Ички иштер министрлиги бир адам каза болуп, экөө жаракат алганын билдирди. Маалым болгондой, окуя Бишкектеги 7-кичи районунда машыгуу залында катталган. Аталган зал учурда убактылуу жабылды. Алдын ала маалыматтарга таянсак, жарандар ЫМ жана НЖнын ортосунда финансылык келишпестиктер болгон. Ошол себептен ЫМ аттуу жаран НЖнын иштеген жумушуна келип өз дооматтарын кое баштаган. Андан кийин өзүнө катталган сайга мергенчилик мылтыгы менен НЖнын курсагына ок чыгарган. Андан соң кол салган ЫМ аттуу жаран кайра атуу үчүн ага каршы багытталган мылтыктын стволун алып салуу максатында аны менен күрөшүп кирген С аттуу жарандын бутуна аткан. Бул коргоонун жүрүшүндө кол салган ЫМ аттуу жарандын өзүнүн башына кокустан ок атылып, ошол жерден каза болгон. Ал эми ачык булактарда машыктыруу залына барып ок чыгарганга шектелген адам Кыргызстандын өткөн жылдагы бокс боюнча мыкты судьясы Мукаш Ырсалиев экендиги айтылууда. Ал эми жаракат алгандардын бири бокс боюнча улуттук курама команданын машыктыруучусу Жылдызбек Ниязалиев экендиги белгилүү болду. Жаракат алгандардын абалы тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги төмөнкүлөрдү билдирди. 10 октябрда Бишкектин саламаттыкты сактоо уюмдарына 2 бейтап тез жардам кызматы аркылуу түшкөн. Учурда СЕ аттуу бейтап тез жардам кызматынын клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Операциядан кийинки абалы оор бойдон калууда. Анын бутуна ок тийген. Ал эми 2 бейтап улуттук хирургия борборунун жандандыруу бөлүмүндө жатат. Операциядан кийинки абалы туруктуу жана оор. Анын көкүрөк клеткасына ок тийген. Эске салсак, машыгуу залында ок чыгарганга шектелген Ырсалиев ушул жылдын июль айында Береке базарын рейдерлик жол менен басып алууга шектелип, УКМК тарабынан кармалган болчу. Ал мындан 1 апта мурун камактан чыкканы белгилүү болду.